Жалал Абад шаарын Манас деп өзгөртүү боюнча маселе жергиликтүү жашоочулардын демилгеси. Аны кала депутаттары колдоп берген. Андан соң коомдук талкууга чыгарылды. Мыйзам долбоорун мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттиги даярдаган. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусуна ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругу анан кийин сунушу келди. Бул сунуш жашоочулардын шаардык МТУ 6 МТУ бар экен, ошо МТУнун жашоочулардын чечиминин негизинде протоколдор бар. Анан кийин шаардык кеңештин депутаттары карап колдоого алынып бул маселени аталышын өзгөртүү боюнча анан кийин областка сунуш берилген. Мэрия да сунуш чечим кабыл алып сунуш берди. Ошо область баарын толуктап туруп, жыйнактап, биздин агенттиктин кароосуна киргизилди. Жалал Абад шаарынын аталышы боюнча уламыштар көп, бирок так бир термин жок экендигин тарыхчылар белгилешет. 1924-жылы Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун борбору катары эң алгач Жалал Абад шаары тандалган. Ал эми шаардын Манас деп атоо демилгеси кыргыз элинин тарыхы, руханий байлыгы катары чоң мааниге ээ. Манастын аталышы бул өтө кыргыз элине чоң бир жоопкерчиликти дагы мойнуна салат. Анткени Манас аталышын алгандан кийин биз ал шаарга ошо Манаска жасаган мамиле жасашыбыз керек болот. Жалал Абад шаары албетте мына соңку бир 3-4 жылдын ичинде аябай чоң өзгөрүүгө дуушар болду. Бул процесске биз тарыхчылар да каршы тура албайбыз. Тарых атты сактап калалы деген аракеттер да мындан ары мындай ушу процесс кеткенден кийин бул суу кечпей калат. Ошондой эле мыйзам долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча финансылык чыгымдарга алып келбейт. Шаардык кайра атоого байланышкан бардык чыгымдар жергиликтүү бюджеттин эсебинен каралат. Ал эми шаар аты расмий өзгөрсө өлкөдөгү эң алгачкы Манас аталышындагы шаар болот. Бул бүгүн эле же кече эле өзгөртүү боюнча сунуш түшкөн жакта буга чейин дагы эл тарабынан ушундай сунуштар түшүп келаткан да. Эми Жалал Абад областы Манас шаары болуп өзгөрүп калса, дагы бир жакшы мындай ниетте, жакшы атты биздин шаарыбыз көтөрүп жүрөт деген ойдомун да. Учурда шаардын калкы 184.400дөн ашык адамды түзөт. 2023-жылы каланын башкы курулуш планы өзгөртүүлөр менен бекитилген. Соңку жылдары шаарда көптөгөн инфраструктуралык курулуштар жүрүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын көп кабаттуу үйлөрү салынып, стадион, социалдык объектилер курулуп жасалды. Сүйүн Айтагаева, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.